Айбек Батыр, мен сени жакындан билбейм. Бирок соц тармактардагы мындай курч маанайдагы бийликтин ашепке жактарын мындай курч тил анан келаткандан улам Айбек Теңизбаев деп эсимде калгансың да. Анан сен жарандык коомдун өкүлүсүңбү же оппозицияга аттанган жаш мундун өкүлүсүңбү? Ошол жагынан кеп баштасак. Абдан жакшы. Мен эң биринчи орунда жарандык коомдун өкүлүмүн деп эсептеймин өзүмдү. Азыркы учурда Кыргызстандын мындай активдүү калыптанып жаткан жарандык коомдун өкүлүмүн. Ошол жарандык коомдун өкүлү болуп, менин көз карашым, саясий көз карашым, жарандык көз карашым көп учурда азыркы бийликтин жүргүзгөн саясатына оппозициялык маанайда болуп келет да. Ошол себептен улам сиз белгилеп кеткендей коркпой, үркпөй, ошол эле учурда маданияттуу, илимдин сөзү менен жазып, өзүмдүн оюмду түшүндүрүп келемин да. Мындай саясатка аттануу ниетиң барбы? Бир партия негиздеп же? Себеби жарандык коомдун арасында кээбиси мындай да, саясий амбициясы жок, бийликке барайын деген. Тек гана өзүнүн жарандык позициясын дайыма ачык айтып келаткан. А сен ачык айтып алсаң. Абдан жакшы. Менин саясатка максатым бар. Ошол себептен улам, ошол максатка карай биз командалашыбыз, достор менен биригип, саналаштар менен биригип. Бул жаштардын өкүлү жалаң? Ооба, жаштардан түзүлгөн бир саясий партия биз түзгөнбүз. Ошол жактан да жаңылык иретинде айта кетейин. Лидериңер ким? Лидерим менмин. Саясий партияны өзүм түзгөнмүн. Саясий партиянын лидери менмин. Ал жакта көпчүлүгү чет өлкөдө окуган жаштардан түзүлгөн да. Мен дагы өзүм чет өлкөдөн окуп келгем. Каяктан окуп келдиң? Түркиядан окугам да. Түркиядан окуп бүтүрүп келгем, магистратураны окугам. Анан ошол жакта жүргөндө эле биздин достордун, саналаштардын арасында ушундай бир максатыбыз бар болчу. Партиянын аталышы кандай? Партиянын аты ЭДП деп атаганбыз. Эркин демократиялык партиясы депчи. Анан азыркы учурда коомчулукка биз презентация кыла элекпиз да. Ошол эле учурда биз дагы калыптанууда да. Ал кандай негизде калыптанууда? Биз катталганыбыз менен азыркыга чейин дагыдан ойлонуп, дагы мындай партияны курчутуп келе жатабыз да. Мүчөлөрдү кошуп, анан жана партиянын программасын, партиянын аталышын кайрадан карап чыгалы деп жатабыз да. Себеби демократия деген түшүнүктүчү биз дискриминация кылып бараткан жокпуз го. Көчө деңгээлиндеги гана демократияны түшүнүп, демократиянын философиясын түшүнбөгөн партияларды да көрдүк. Тажрыйбалуу деген партиялар деле мүдүрүлүп келатпайбы? Анан 30 жылдан бери ошону жок кылып алган жокпузбу? Туура белгилеп кеттиңиз. Биз мисалы эмне себептен ошол партиянын атын биз кайрадан өзгөртөлү деп жатабыз да. Эң башкы себеп бул ошол демократиялык деген сөз биздин коомчулукта сиз белгилегендей негативдүү, жаман бир кабыл алынгандыгынан улам болуп атат да. А саясий партия бул деген бир коомдун арасында коом менен саясий партия да. Ошол себептен улам бир уюм да. Ошол себептен улам эл кандай атты кабыл алат, ошого жараша дагы партиянын атын аташ керек экен да. Мындай илим менен карагандачы. Мисалы элге жанакындай сиз белгилегендей демократиялык деген сөз мындай 30 жылдар бою негативдүү бир өңүт берилип калды да. А бирок түпкү тамырын, демократиянын түпкү тамырын жакшы эл түшүнбөй жатпайбы? Мен ушул сөзүң оозунда Бженский өзбекстандык журналистке берген интервьюсу бар экен да. Так сен айтып аткан диагноздорду мынтип айтып атат да. Америка бул иммигранттардын аркасынан түзүлгөн өлкө дейт да. Силер болсо Бженскийди айтып атпайбы? Демократияны бир өлкөдөн бир өлкөгө экспорттоого болбойт депчи. Ал ошол өзүңөрдүн тарыхый тажрыйбаңардын негизинде түптөшүңөр керек депчи. Биз саясий топтогу лидерлер деле ушуну түшүнбөптүр. Анан сен ошолор кетирген катаны кетирбес үчүн мындай эрте мүдүрүлбөй кандай кадамдарга барар экенсиңер? Макул партияңардын аталышын өзгөртөт экенсиңер дейли. Концепцияңар кандай болор? Абдан жакшы агай. Негизи Кыргызстанда азыр саясий партияларды мүнөздөй турган болсок, бардыгы бир адамдын алкагында
түзүлгөн вождистик деп коет да, бир саясий партиялар го. Алардын же программасы жок, же концепциясы жок, элге эмнени алып келатат. Негизи эле бул мамлекетти кандай багытка карай алып барууга максат коюп жатышат. Ошолордун баарын эске алышпайт да. Биздин саясий партияларчы азыркы учурдачы шайлоодон шайлоого чейин иштешет. Ооба. Шайлоолор бүткөндөн кийин штаттар болду, жабылат, ошо менен жабылат, мындай коом менен бирдиктүү иш алып барбайт. Биз жаштар өзүнчө бир аттаналы деп атышат да. Анан ошол жолугушууга мен барып келдим, Талас шаарына барып, жаштар менен жолугуп, жаштарга өзүмдүн көз карашымды, өзүмдүн оюмду айтып, анан шүгүр колдошту. Колдошту, алар да түшүнүп атат, ушундай өзгөрүү керек экендигин, мындай принцип керек экендигин. Анткени азыр биздин саясатчыларда мындай принципсиз болуп калбадыбы? Принциби жок да, булар деген мындай өздөрүндө бир миссиясы жок, мисалы бир максаты жок, күнүмдүк эле жашоо менен алек, анан өздөрүнүн мүлкүн коргошот. Анан Кыргызстандын азыр реалдуулугуна жараша эле иштей беришет да. Бийликке барышат, бирок ошол ишин жанакындай улантып беришет да. Мисалы бийликке барыш үчүн добушту сатып алышат. Эптеп-септеп өтүп алат, өткөндөн дагы анан тиги бийликтин айтканын кылып, мисалы өзүнүн миссиясы жок да. Мен мындай ойлойм да, мен эле эмес, бул аяга муну түшүнүш керекпиз деген ойдомун агай. Мисалы бул принциптер, бул ойлор тетиги 3000 жылдан бери келе атпайбы? Муну бүгүн эле экөөбүз ойлоп тапкан жокпуз да. 3000 жылдан бери келе атат, 3000 жылдан бери мисалы ойчулдар айтып атат, бийликти бир адамга бербегиле деп атат да. Бир адамдын колуна бербегиле. Анткени ал адам ар дайым же болсо бир учурда жаңылышы мүмкүн деп атат да. Ал жаңылышканда ошол нерсени көрсөтө турчу, айта турчу бул оппозиция да, агай. Анан бийлик дагы алмашып туруш керек да, агай. Мисалы суу деле бир жерде тура берсе сас болуп кетип атпайбы? Сасыпчы. Жана Брежневскийдин деле мен башында айткан тезистеринин бири мындай болуп атат да. Демократия бул, маселен, эмне үчүн кыргыз демократиясын кура албайбыз да? Өзүңөрдүн тарыхый тажрыйбаңарга таянгыла деп атат. Адеп салт, наркыңарга таянгыла дегенчи, биз демократия дегенди батыштын экспорту катары кабыл алып гана чочулуп ошондой. Биздин коомдо бул бизге таңууланып жаткан нерсе катары кабыл алып атышпайбы? Бул бизде жок болчу депчи. Анан ушундай мүнөздөмө берүү жана элге таратуу бийлик үчүн дагы жакшы нерсе экен да. Мындай жамандоо, ошону жамандаган сайын эл дагы ошого көнүп, ошондой ой жүгүртүп калат экен да. Анан ошол себептен улам сиз белгилегендей демократияны биз батыштан биле алып келип бизге таңуулап жаткандай да. Мисалы либерализмди батыштан алып келип таңуулап жатканда бул агай бул авторитардык башкаруу орногон өлкөнүн өзгөчөлүгү ушул экен да. Өзүнүн саясий оппоненттерин куугунтуктоо. Буну дүйнө тажрыйбасы көрсөтүп турат да. Мисалы бардык авторитардык өлкөлөрдө сөзсүз түрдө деп айтам да, саясий оппоненти куугунтукталат да. Бул ошонун бир көрсөткүчү. Мунун артында чоң бир көйгөй жатат. Жана ушундай кадамдар биз билебиз, өзүбүздүн тарыхыбыздан ала турган болсок, кандай бир жерге алып барышынчы. Ошол себептен улам бийликте отурган адамдар да түшүнүш керек да, бул нерсеничи. Жанакындай куугунтуктай берген сайын нааразы болгон адамдардын дагы саны көбөйө баштайт да. Сан көбөйгөн сайын үнү угулбаган адам сөзсүз түрдө радикалдашып баштайт да. Алар дагы көбүрөөк көчөгө чыга баштайт, алар дагы көбүрөөк бириге баштайт. Ошону түшүнүш керек да. Айбек Батыр, сен канча жаштасың? Мен 28 жаштамын. 28. Мен 53 жаштамын да. Муну сурап аткан себебим, биз бала күндө үчүнчү күч деген дежур сөздөр экенин кийин түшүндүк да. Бул да саясий технологдордун эле үчүнчү күч деген куралы бар экен да. Биринчиден да жоопкерчиликтүү адамдарчы, мисалы сиз, мен, жанакы жарандык коомдун өкүлдөрү өзүнүн күрөшүн токтотпош керек да. Күрөшүн токтотпош керек. Бийлик деген бул күрөш да, саясат деген бул күрөш да. Анан мисалы ушундай түшүнүккө ээ болгон адамдар биригип, мындай мыйзамдын алкагында күрөшпөсө, анда бул эч качан токтобойт да, улана берет да. Мисалы ошол адамдардын бир тобу барып, бийликке барып, өзгөртүш керек да, бул нерсе күрөшүш керек, сөзү жетиш керек. Да Кудайга шүгүр, бизде ошондой баатыр адамдарыбыз бар да. Адамдарыбыз бар, коркпогон, өзүнүн өмүрүн ошол нерсеге арнаган адамдар, айымдарыбыз бар. Башында адам бийликке жеткиче идеалдуу көрүнөт да.
мисалы митингке чыгат, ал жакта лозунгдары башка, өзүнүн жүзүн көрсөтпөйт да. Анан бийликке баргандан кийин өзү каалагандай кылып баштайт да, бир гана өзү каалагандай. Жанакындай коомдук пикир менен эсептешпей, аларды укпайчы. Анан ушул себептен улам мына мен дагы ар дайым айтып келем да, мына авторитардык бийлик орнобош керек, мына жети өлчөп биргескен мисалы нерсе сөзсүз түрдө дагы сапаттуу болот деп айтып келем да. Ошол себептен улам биз дагы могу маселе дагы биздин башкаруу формасында дагы турат да, башкаруу формасында турат, жанакындай системада турат. Ушул нерселерди өзгөртүшүбүз керек да, сөзсүз. Системдештирилиш керек да. Мисалы ошондой сунуш жолдору, лифттер, жана социалдык лифттер деп коет го, жакшы иштеш керек да. Мисалы партиялар да жакшы иштеш керек. Мисалы Американын тажрыйбасын ала турган болсокчу, республика жана демократия партиясы бар да, демократтар жана республикачыларчы. Анан алар бирдиктүү талапкер чыгаргандан мурда партиянын ичинде аябай чоң күрөш жүрөт да булардачы. Дебаттар болот, аябай катуучу, жанакы мен аттанам дегендердин арасынанчы бири-бири менен дебат болуп, анан ушинтип шайланып, анан бир адамды көрсөтүшөт да. Мисалы бизде дагы ошондой механизмдер иштеш керек да, агай. Мисалы биздин коом көпчүлүгү Советтер Союзунан келе жаткан идеологияга, көз карашка ээ да. Бул нерсени биз бир күндө алмаштыра албайт экенбиз да, агай. Бул нерсе муун өткөндө анан алмашат экен да, бара-бара.